Адыл Болорбек уулу Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 15 жылдан бери актер болуп эмгектенет. Ал бүгүн түрк элдеринин даанышман ойчул инсаны Коркут атанын ролун ойноп жатат. Ажал менен кармашкан Коркут атанын ролун ойноо ага жеңил болбогондугун айтат. Аягында ошо элге акыркы акыл насаатын айтып, анан кийин каза болуп кетет. Бирок кайра ошо режиссердун чечими боюнча жаш кези кайра чуркап чыгып, ал жактан атың өзүң өлсөң дагы атың өлбөйт, аркаңан бир кандай десем, сен атыңды дайыма элдер айтып жүргөн бир нерсе калтыр, ошондо сен эч качан өлбөйсүң деген бир маңызын калтырып кетет да. Коркут ата спектакли Атайын Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору иш-чарасынын ачылышына тандалып алынган. Спектакль көрүү үчүн Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдөн келген коноктор жана кала башчысы Талабек Сарыбашев баштаган бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Кылымдарынын кайрында уламышка айланган улуу инсандардын бири Коркут ата жалпы түрк элдерине орток даанышман ойчул инсан катары таанылган. Ал тарыхый булактарда 9-10 кылымдарда жашап өткөн акылман акын күйчү катары таанымал адам болгон. Анын айткан накыл кептери Коркут ата китеби эпосу, кыл-кыяк күйлөрү жалпы түрк элдеринин улуу мурасы болуп калган. Коркут ата спектаклинин автору Кайрат Иманалиевдин айтымында түрк элдеринин сунушу менен 2016-жылы даярдалып, ошол күндөн бери көптөгөн ийгиликтерге жетип келе жатат. Мен ушу 2015-жылы жазып, 2016-жылы бул сахнага коюлган. Драматылык режиссер Марат Козукеев койгон Токтогул Табылмын атына Кыргыз улуттук академиялык драма театрына коюлуп, биз бир топ мамлекеттерди кыдырып келдик. Ушу Түркиянын эле 3-4 шаарында чоң фестивалдарда башпай калган учуру болду. Казакстанга 2 жолу фестивалга катышып, ушу Калыстар тобунун жогорку сыйлыктарына ээ болуп келди. Түркүстан шаарында, Астана шаарында, мына Кудай буйрса быйыл дагы башка мамлекеттерге барабыз деп турабыз. Биздин ушул спектаклдин булардын суктанганы Коркуттун өзү жөнүндө биздин спектакль. Көбүнчө эпостун сюжеттеринен алып коюлат экен. Бизде эпостун дагы айрым үзүндүлөрү бар, бирок Коркутту биз уламыш иретинде, анан бул мындай бир турмуштук спектакль эмес. Бул философиялык, модерн стилинде коюлган. Коркут ата адамдын асылдыгындан азалап, ажал менен күрөшүп, жаш кезинен тагдырдын түркүн сыноолорунан өтүп, татаал жолдо не бурушумдук адамдарга, окуяларга жолугуп, алар менен жүзмө-жүз көрүшөт. Коркут ата жол таба албай жүргөндө анын апасынын элеси жардамга келип, периштелер жол көрсөтүшөт. Ошентип жан жолдош төсү Желмаян менен жер кесип өлбөстүк издейт. Бирок ажал анын жанынан кетпей Коркут ата менен кармаша берет. Акыры татаал өмүр тагдырында өлбөс адам болбос экендигине ишенип, бирок адам өлбөшү үчүн артында из калтыруу керек деген пикирге келет. Ал чыгармаларын, өнөрлөрүн түбөлүккө жашай тургандай элге калтырат. Акыры ажалды жеңет. Коркут ата өлгөн жок, анын мурастары кылымдар бою өлбөс болуп кала берет деген түшүнүк менен спектакль жыйынтыкталды. Фируза Ашымбаева, Болорбек Мужиев, Ар Отан программасы.